Адамзат апалардын улуулугун актай албаса дагы аны билүүгө милдеттүү. Нурпресстин апама кат берүүсү бүгүнкү биздин коногубуз продюсер Тынчтыкбек Кожобеков. Саламатсызбы? Тынчтык мырза, айтып кетсеңиз, баланын көдөнүндө эненин жыты калат экен да. Ал бизге эненин сүтү аркылуу өтөт экен. Сизде ошол жыт эсиңизде калды беле? Ошол жытты издейсизби, сагынасызбы? Кичинекей кезимде бир элес пласттарды билем да, себеби эрте энеден эрте, атадан эрте калдык да. Мен үчүн башкаларды билбейм, мен үчүн аябай трагедиялуу окуя да, себеби экөө үйдөн чыгып кетти. Бирок 20 мүнөт өтпөй атамдын сөөгү үйгө кайтып келген да. Өлүгү келген да, мындайча айтканда. Анан бир аздан кийин билдиң энең да өлгөнүн. Анан бул нормалдуу турган дүнүйөң аңтар теңтер болуп, мындай көмкөрөсүнөн түшүп калды да. Кечеги 20 мүнөт мурунку жашооң, ата энелүүсүң, 20 мүнөттөн кийин сен жетимсиң. Анан ошол учурду жашап, атаң энең өлгөн экендигин түшүнүш, аны кабыл алыш, анан жалгыз калганыңды, эми бир туугандарың бар албетте, урук тууганың бар, баары эле бар. Бирок ата энеңдин жок болгондугун, бүттү кеткендигин түшүнүштүн өзү бул Чыңгыз Айтматовдукундай болуп, тоолор кулаганда деген аталышта китеби бар го, ошол сыяктуу тоо кыймылдабайт деген тооң ордунан кыймылдаган сыяктуу да. Албетте атаңды, энеңди издейсиң, мээрим издейсиң, кимдир бирөөлөрдүн жүрөгүнөн, кимдир бирөөлөрдүн көзүнөн ошол көз карашты издейсиң, сөздөрдү издейсиң, башыңдан кимдир бирөө сылап койсо деп ошону ойлойсуң, жылуу сөз сүйлөп койсо ушул жерде мындай түртмөлөп койсо деп, кээде алсыз болуп турган учурунда бир алдуу күчтүү бейтааныш адамдардан дагы бир жылуулукту издейсиң. Ал нерсени башка эч ким түшүнбөсө керек да, ошол эле адам түшүнөт. Анан апанын балага болгон сүйүүсүндөй сүйүү жок болсо керек. Ошол сүйүүнү сиз качан сездиңиз? Биз миллион жолу сүйүүдө арулук, тазалык бар деген күндө дагы эне менен баланын ортосундагыдай тазалык эч жерде жок болсо керек да. Эне менен баланын ортосундагы сүйүү, арулук, тазалыкка эч нерсе жетпейт. 2 жаштын ортосундагы сүйүүнүн энергетикасы такыр башкача. Ал мунун ордунда чыдай албайт, себеби бул жерде мээрим жашайт. Бирөөлөр куюп берген чай энеңдин чайына окшобосо, бирөөлөр берген миллион жолу сыйлап берсе дагы энеңдикиндей тамагы жок болсо. Апаңыз жөнүндө сөз болгондо баягы кандайдыр бир кийинип жүргөнү, кайсы жерде жүргөнү, кайсыл элестери эсиңизге келет? Энемдин элесин сүрөттөн көргөндө, айылга барганда дубалда илинип турат да, ошол сүрөттүн атам экөөнүкүн көргөндө же болбосо мүрзөгө барганда экөө тең бир көзөнөк болуп бир казанга коюлган, экөөнү бир эстелик турат. Ошол сүрөттөрүн көргөндө мынтип азыр жылмайып, сүйүнүп нетем да, мындай эстейм да. Мурункудай ыйым жок, мурункудай кайгым жок, себеби билем алар жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө көчтү. Алар параллель дүйнөдө жашап атат. Алар Кудайга менден да жакын келген, бул дүйнөдө миссиясын аткарып кайра кетишти да. Энемдин ошол колдорун мындай элестетем. Акыркы сөзү эсиңизде жокканда? Такырда. Эми каралдым, көлөкөм, күчүгүм деп эркелетишчү да, баягы көп сөздөр. Азыр балким арбактар жүрсө керек да. Ай мынтип эркелетчү эмес белем, сен да унутуп калдың деп айтып атса керек да. Бирок чын эле да. Баягы эс тутум начар болсо керек меники. Кээде ойлоп каласыз, тиги мисалы тиги киши канчага чыгыптыр десе, 80ге чыгыптыр десе, тиги канчага чыгыптыр, банча, энем көз тирүү болсо ушунчага чыкмак экен, атам ушундай болмок турбайбы деп салыштырып каласың да. Анан эгерде атам менен энем тирүү болсо мен эмне кылмакмын деп ойлоносуң кээдечи. Айылда бал багып эле ошолор менен чогуу жүрсөм керек депчи, үйдүн кенжеси болгондон кийин жашоом такыр башкача болмок болсо керек деп элестетесиң. Көбүнчө келгени бул жакта тиги плитка деп койсо, печка, үйдүн ичинде кышында от жагып койгон, анан самоорго чай кайнаган турат. Анан мен бирлерде ойгонгон учурларым бар болчу.
ошол учурда мен кучактап анан кийинтип мен бутум постоянно муздап турду. Ошол бутумду кармалаган учурлары анан чай берген каймактап ошол учурлар эске келет, тоодогу учурлары. Тирүүлүктө адамдар жашоо агымы менен жүрө беребиз да. Эгер ошо балким азыр апасы тирүүлөргө кандай кеңеш бермексиз? Апасын керек болсо бир күндө чалып дагы ден соолугун сурабай калгандар болот да. Ошолорго кандай кеңеш бермексиз? Энени атаны сыйлабаган ал макулук да. Макулук деген айбан деген сөз. Эгерде ата энесин сыйлабай жүргөн жаштар болсо, балам балалуу болгондо билесиң дейт го. Ответ ошол жерде, мээс жетсе ошол жерден түшүнүп алышат. Того тер жери сыйлагыла да, кандай болгон күндө да. Арак ичкен ата энеби, сени багып чоңойткон жокпу, сага көңүл бурган жокпу, сени мындай кем карчыңды толуктаган жокпу, аталык милдетин, энелик милдетин так аткарбай койдубу ата энең, же сени жээрип турабы, айырмасы жок. Экөө сени бул дүйнөгө алып келди да. Экөө сени бул дүйнөгө алып келди, ошолор болгон үчүн сен эки бутуңа басып жүрөсүң, жашап атасың, тирүүлүгүңдү, чайыңды ичип атасың. Ошол үчүн дагы болсо, сен ыраазы болушуң керек, миң шүгүр кылышың керек, башыңды ийип, таазим кылышың керек. Кичинекей бир клеткадан сени адам кылып аткан Кудай, анан Кудайдын буйругу менен ошол ата эне, анан эне менен атанын ролу чоң. Балдарын аябай багып, соон кылып чоңойтуп аткан энелердин баарынан бетинен 5 жолу өп, алдына аш тартыш керек да. Эгер апаңызга кат жазуу мүмкүнчүлүгү болсо, ошол катты апаңыз өзү ачып окуй турган мүмкүнчүлүк жаралса, катка эмне деп жазмаксыз? Эмне жазмакмын? Жашоонун сырын эле сурамакмын го дейм. Өткөн кеткенди сурап анын эмне пайда? Жашоонун сыры, адамзаттын жаралышы эмнеде, эмнеге? Өлдүң, тиги дүйнөгө бардың, баягы сурагыңдан өтүп жана башка жөрөлгөлөр болуп атса керек. Ошондо тиги дүйнөгө барганда бул дүйнө алаканга салгандай эле мындай рентген болуп калат да. Ким эмне кылып жүрөт, эмне адамзат эмнеге пайда болду, Кудай кайда? Биз азыр мээбиз жетпейт да. Ошонун баары көрдү да, мен ошону сурамакмын го дейм да. Эмнеге жаралдык? Эмнеге жашап атабыз? Кимге жашап атабыз? Ошол нерсени сурамакмын. Эгерде алардан ошондой жооп болсо, анда мен элге сүйлөп берет элем да, мындай экен деп.